Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, ардактуу аталар, кымбаттуу апалар, сиздер менен кайрадан Нур Медиа каналы. Бүгүн биз атайын алыстан атартып, жолго артып келген Памирлик боордошторубуз менен маектешебиз. Андыктан экрандан алыспай туруңуздар. Анда эмесе ажеке сөз тизгинин колго алып, сөз баштап берсеңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Мен атым Абдулвахид. 2017 жылы Кыргызстанга келдик. Көчүп келгенсиздер. Көчүп келдик. Биз биринчи ояктан ошо балдарды Кыргызстанга барсам, өз мекенибизге, өз жерибизге, ошондо барып балдар илим алса, билим алса деген эле максаттар менен. Анан биз буякта бир тууганыбыз Кара Балтада бир үйлүү Памирлик бар эди, жок дегенде ошонун жанында бар 2 үйлүү болуп калалы деп. Мен ушул жакка келип, ушу Кара Балтада туруп калдым. Анан мында келгенибизге 3 жыл болду. Анан бу балдарым илим алып жатат, булардын илимге эме шыктары жакшы. Анан быйыл мында келип, Нур мечитиге келип, мында кайрылып, мен ушундай 2 уулум бар эди, медресеге берсем десем, бу кишилер анан кабыл алдылар. Биринчи июлда алып келген дедилер. Анан биринчи июлда бул Нажибулла, Хафизулла бул 2 уулумду алып келип 1 айлыкка бердим. Өзүңүз тапшырып кеттиңиз? Өзүм тапшырып кеттим. Анан 1 айдан кийин келсем, 2-нчи айга сынактан өтүптүрлөр. Анан 2-нчи айда келсем, анан жылдыкка өттү, балдарың эми 15 күн уруксат, кана окуп 15 күндөн кийин мектептин кагаздарын, документтерин даярлап, анан мектебинде ушунда окуйт балдар, мага ушундай деди. Анан 15 күнүн ичинде мектептин кагаздарын даярлап, анан алып келип 15-inde, августтун 15-inde алып келип, ушун киргизип койдум. Алланын жардамы, экинчи ушундай устаздардын жардамы менен балдарым эми ушундай билим алып, каары болуп, алым болуп чыкса, сонун керемет да эми. Абдан жакшы. Бул ойлор эч уктасак түшүбүзгө кирбейт эди, мына азыр эми көрүп, мен өз колум менен балдарымды ушул диний бакытка, диний илимге берип отурганыма аябай кубанып отурам. Биринчи ушу Кыргызстан мекенибизге келгенге, экинчи мына ушундай балдарымды окутуп, ушундай диний илим билим алдырып, эми биз бу дүйнөдө убактылуу келген экенбиз. Эми ахиретте да мына балдарым эгер каары болуп калган болсо, бир каары 10 кишини колдойт, 5ке өзү менен кошо алып кирип кетет дейт. Кимки каары болгон болсо, ата-энесиге кыямат күнүдө таажы кийгизет дейт. Анан ошол үмүттөр менен иншалла булар каары болуп кеткен болсо, иншалла кыямат күнү бизди колдосо, дозоктон куткарса, колдосо, кыямат күнү биз ата-энесиге таажы кийгизсе деген үмүттөр менен. Алла кабыл кылсын. Эми ушул мезгил убакыт ичинде мына 2 айдай бул жакта азыр талим тарбия алып, эми иске кылган мамилеси, үй бүлөгө кылган мамилелери кандай болуп калыптыр? Ошол туурасында айта кетпейсизби? Буякта бир 2 ай медреседе окуп кайра барды. Анан бул балам немеде мына телефон боюнча бир, аны мен да түшүнбөймчү. Блогер болуп, жаш блогер деп аталып неме кылат эди. Анан бул баргандан кийин телефонго жакындабай калыптыр. Ата-энесиге кылган мамилеси, үй бүлөгө кылган кызматы, мечитке барып 5 маал намазда барып туруп, мечиттегилер айтты, мана медресе балдарды мындай оңдойт, мана медресеге кылган кызматы. Онда барып кызмат кылышып, неме мечитте шыпырышып, кирген кишилердин капиштерин даярлап, дараттарга суу заздап, ошондой кызматтарды кылып, анан ошо мечиттеги кишилер деле таң калып калды. Менимче дээрлик абдан бир адеп аклагы, өзгөрүп, жакшы болуп. Эми ушул уулдарыңыздын ошондой эле Тургунбай бекеге да суроо катарында ушул инилериңиздин ушул жакта окуп калуусу үчүн сиздер кандайдыр бир амалдарды кылдыңыздарбы? Эмне түрткү ушунча калың элдин көптөгөн жаш өспүрүмдөрдүн ичинен ушунча тандалып отуруп ушул жакка окуп калуусу бул эмне себептен? Ошол туурасында айта кетсеңиздер. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Нур Медианын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн сиздердин медиада, медресеңиздерде зиярат кылып, интервью берип атканыма абдан кубанычтамын. Эми инилеримде айта кетсем, негизи эми жүрөгүмдө болгон сөздөрдү, кеңештеримди ар дайым айтып келем. Буга чейин деле ошол иним жаш блогер менен биргеликте ушундай бир жакшы бир чыгармаларды окуп чыгып, кыргыз элине бир аз болсо да таанылып, ошонун негизинде бир жакшы жаатта элге бир көрүнүктүү жактан көрүнүп келе жатабыз.
Анан иним мектепте окуйт, Нажибуллада, Хафизуллада. Буларды ошо медресеге беребиз деп атам сунуштап калды. Анан мен өзүм дагы ошол биякта былтыры Курманайтта келгенде ушул жакта устолдо ушундай огороддо чай ичип устаздар менен таанышып калдым эле. Ошол Мурат устаз, Нурулла Карике ошол устаздар менен таанышып, аябай сүйүндүм. Ошол устаздардан Алла ыраазы болсун. Ошол жайкы Куран лагерде окуп, тарбиялары Кудайга шүгүр жакшы. Буга чейин деле жандай балдар менен урушуп, же бир андай болгон маселе жок. Бирок медреседен андан дагы сонун тарбияны алыптыр. Дагы да ата-энеге кылган мамилеси, агасына, бир тууганына кылган мамилелери өзгөрүп, үйгө кече каникулда барды. Кызмат кылып, жанагындай иштерди кылып, жакшы сөздөр сүйлөп, жалаң гана Куран жаттап жүрүштү да. Кайталап ушул 15 күн ичинде Кураныбызды унутуп калбайлы деп, жана кызмат кылып жүргөн учурда дагы Куран жаттап, жакшы бир жактары менен өздөрүн көргөздү. Кудайым буйрса ошол эми 1 жылдыкта эми ошо мектепти бүткөнгө чейин эми бул жак медресеге берген менен эле мектебин таштап атты, же болбосо бир жакшы бир өнөрлөрүн таштап атты деген нерсе эмес. Балким ошол өнөрдү дагы өстүрүп, туура багытта. Мисалы, бул жактан мектепке окутушат экен. Мисалы 8-класс, Кудайым буйрса 1-сентябрда окуу Кыргызстан боюнча башталат. Бул жакта ошо кече бүгүн китептерин сатып алып келдим, мектепке окулат турчу формаларын алып бердик. Биякта түшкө чейин дагы кандай бир сабактарын окуйт экен. Түштөн кийин кадимкидей эле жылда баргандай эле мектептерине барып, ошол эле берилген тарых, физика, химия, биология, кыргыз адабият, кыргыз тили, англис тили бардык эле сабактар берилет экен. Бир гана айырмачылыгы жалаң балдар окуйт экен, бирок кадимки эле мектептеги предметтерди окуп үйрөнүшөт экен. Бул жактан мектебин дагы бүтөт, жана медресенен дагы тарбия ошон менен биргеликте жакшы бир жакка өзгөрөт деген ишеничтебиз. Демек, келечекте ушундай бир балдар тарбияланса, элдин жердин кызматына жараган улуу инсандар пайда болот деген үмүттөбүз. Ооба, эми жаман деш айта албайбыз, эми коомубузда ар кандай кырдаалдар болуп атат. Өлкөлөрүбүз, башчыларыбызга Кудай таалам иман берсин. Имандуу адам болсо, ошон менен илим билимдүү адам болгон болсо, абдан сонун болот. Азыркы учурда билимдүү адамдар аябай көп чыгып атат. Бирок жүрөгүндө иман болбогон себептен коомго бир терс таасирин тийгизип атат да. Иманы дагы, илим билими дагы болсо, бул өтө сонун нерсе. Жана куш эки канаты менен учат дегендей, ошол эки канаты бирге боло турган болсо, көп ийгиликтерге жетет деген ишеничтебиз. Чоң рахмат, абдан жакшы сөз кылып бердиңиз, агабыз. Эми кезекти жаш блогер Нажибулла инибизге берсек, инибиз айтсын, ушул жолду, улуу жол тандаганда эмне түрткү болду, ким себепчи болду, эми келечекте кандай да ой максаттар бар, ошол туурасында айта кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул жерге келишиме билем жана өзүм себепчи болдум. Негизинен өзүм блогер балдарга болчумун. Бул жакта мындай эки дүйнөлүктөн илимди алсам болот экен да. Дүйнөлүк жана ахиреттик да. Анан ошол себептен мындай жеңил эле болду бүт нерсечи. Бирок бүт нерсе мындай бул жакта чөйрө жакшы экен да, ошол себептен мындай өзгөрүш да оңой болот. Анан мындай бүт нерсени жетишет экенсиң да, окуу жактан дагы, башка жактан дагы. Мисалы үчүн сырт жакта болсоң, мындай чөйрөң башкача болушу мүмкүн да, классташтарың башкача болушу мүмкүн. Бул жакта мындай бир гана мындай жакшы чөйрө да. Бул жерде бейиштин бир бөлүгү десе да болот да. Абдан жакшы. Инибиз дагы кошулат, байкесине келечекте бул дагы мынакей атасы жакшы бир тилектерди, ой максаттарды койгон экен, келечекте ушул үммөттүн колунан жетелей турган улуу инсандардан болсо деп. Жаңа эле дагы Тургунбай байкебиз айтып өттү, ушул бул жакта мына уулдарыңыз Тургунбай байкенин инелери болуп калат. Атайын устаздар, ушул жактын жетекчилери, агайлары окутуп, мына талим тарбиясын берип атат. Эми ошол боюнча сиздер дагы бир устаздарга, ушул жактын агайлардын жамаатына кандай бир тилектериңиздер бар? Ушундагы устаздар, ушундагы балдарды окуткан, ушу баардык мана ушундай окуган балдар, ушу баардыгыга мен эки дүйнө бактылуулукту тилеймин. Ойлогон ой максаттарга жетсин устаздар. Мен тилерим ушул, анан кишилерге 5 вакыт намазымда устаздарга дуамды кылып отурам. Абдан жакшы. Чоң рахмат. Тургунбек байке, сиз кандай дейсиз? Негизинен
адамдар кандай муктаждык болот, кээ бир учурда каражат жагынан, кээ бир жагынан, убакыт жагынан дегендейчи. Эми эң негизгиси талап экен да. Бул инилеримди ушундай берүү менен, талап менен, кызыгуу менен бердик. Инилерим өздөрү дагы ушундай кызыгуу менен киришти. 1 айлыкта, 2 айлыкта жолугуп сурап аттык да. Кандай болуп атат дегенде мындай жакшы, сонун, буз бардыгы жакты. Анан ушул устаздардын эми атын атабай эле кетели. Чынында жардамын кылды, ачык эле айткандачы. Биякта эми ошондой жардам кылган дагы бир топ бар экен. Анан Памирден келипсиздер, анан биринчиден талабыңыздан атайын бизден дагы жардам болсун, колдоо болсун, ушул балдарыңыздар билим алып калсын деп ушул устаздар ушул каражат жагынан дагы башка жагынан дагы жардам берип колдоо көрсөтүп атат. Чынында устаздардан Алла разы болсун. Кудай таалам алардын эки дүйнөсүн бактылуу кылсын. Дагы да ушундай бир медресенин чоңоюшуна дуа кылабыз, буюрса колубуздан келишинче. Анан биздин колдон эмне кызмат болсо, иншалла кызмат кылып берүүгө даярбыз. Абдан жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Мынакей урматтуу мусулман бир туугандар, өзүңүздөр көрүп болуңуздар. Бүгүн биз мынакей атайын алыстан ат тартып жол карытып келген памирлик туугандар менен биз бир аз болсо да маектештик. Абдулвахид ажыкебиз мына уулдары менен бул жакта отуруп абдан нускалуу бир сөздөрдү айтып беришти. Эми биз ушул туугандарыбызга кааларыбыз чын ден соолук, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Келечекте уулуңуз кыямат күнү сизге күндүн нурунан дагы нурлуу болгон тажыны кийгизиңе Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Чоң рахмат, сиздер менен Нур Медиа каналы болду. Эң акырында биздин каналга катталып, коңгуроонун басканды унутпаңыздар.